Журналист, жарандык активист Семетей Талас уулу Улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Ал экстремисттик материалдарды таратуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында чакырылган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев аны криминалдык топтор коркутуп жатканын билдирди. Буга карабай тармакта башталган реформалар уланат деп таккес айтууда. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө акысыз негизде аскердик техникалык жардам көрсөттү. Өнөктөш өлкө бир нече аскердик транспорт жана жоокерлердин коопсуздугу үчүн жабдыктарды берди. Кыргыз улуттук академиялык драма театры оңдоп түзөөдөн кийин ачылуу алдында турат. Ремонт иштерине байланыштуу көптөн бери көрүүчүлөр үчүн жабыктырган маданий жай театр сүйүүчүлөрүн Манастын уулу Семетей спектакли менен тосуп алат. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк мен Алтынбек Беделов тааныштырам. Котман кечиңиздер менен. Журналист, жарандык активист Семетей Талас уулу Улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Өзүнүн айтымында, кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында суракка чакырылган. Атайын кызматтын маалыматына караганда, учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, бүгүн эртең менен атайын кызматтын өкүлдөрү анын үйүн тинтип, суракка алып кетишкен. Бул белгилүү болор замат өзгөчө массалык маалымат каражаттарынын арасында нааразычылыктар күчөп, тынчтык акциясына чыгууга белсенип жатышкан. Бирок ага жетпей эле журналист кое берилди. Жарандык активисттин айтымында, анын үйүн тинтүү учурунда 9 китеп алып кетишкен. Ал окуу куралдары, муфтияттын макулдугу менен чыккан китептер жана ал экстремизм менен эч кандай байланышы жок. Аны Фейсбукта бөлүшкөнү маалыматты үчүн чакырышкан, бирок тергөөнүн купуялуулугу үчүн ал кайсы маалымат экенин ачыктаган жок. Белгилей кетсек, Семетей Талас уулу көз карандысыз журналист катары көбүн эсе уюшкан кылмыштуу топтор коррупция темалары боюнча макалаларды жазып келет. Соц тармактардагы баракчалар аркылуу коомдогу ар кыл окуяларга өз пикирин активдүү бөлүшөт. Бул жерге күбө катары чакырышыптыр. Күбө катары чакырылып, анан баа тергөөнүн жүрүшүндө ошол башка бир маалымат бербеңиз дешти. Мен да бербейм деп кол коюп чыктым. Анан баа экспертизанын эмеси күтүлүп атат азырчы. Анан эч кандай бир коркунуч жок, эч кандай бир жерде бир кылмыш боюнча да чакырышкан жок эч кандай. Адабий китептер деле бар да үйдөчү. Анан ошонун ичинен диний китептерди алып кетти. Анан биягында баа адрес турган муфтияттын биздин уруксаты менен чыккан эле китептер а жердечи бир. Булар алып кеткен китептерден мен эч кандай коркунуч көргөн жокмун. Кыргызстан Россияга миграциялык жаңы эрежелерге байланыштуу нота жөнөттү. Анда жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү келтирилген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, мындай коридорлорду медициналык текшерүүдөн, дактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерден, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда ачууга көмөктөшүү өтүнүчү айтылды. Эске салсак, былтыр жыл аягынан тарта Россияда чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө каттоого турушу зарыл. Учурда бул талаптарды аткаруу үчүн тиешелүү пункттарда кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп жатканы тууралуу видео сүрөттөр тарай баштады. Анда кезек күткөндөрдүн саны 10 миңге чейин чукулдап жатыптыр. Россиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул ЭАЭП ичиндеги макулдашууларга карама-каршы келери тууралуу маселе ушул шаршемби күнү жогорку кеңеште да көтөрүлгөн болчу. Анда бул жаатта парламент тиешелүү жактарга кайрылуу керектигин да белгилешкен. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө акысыз негизде аскердик техникалык жардам көрсөттү. Өнөктөш өлкө өздүк курамды жана жүк ташуучу Land Rover 110 үлгүсүндөгү 25 дана машина, аскер жетекчилери отурган 4 унаа жана сырты темир тор менен капталган аскерлердин коопсуздугу үчүн ылайыкташтырылган 4 автобус тапшырды. Мындан тышкары массалык башаламандыктарга колдонула турган ок өтпөс соот кийимдери, байланыш каражаттары, курал-жарактар, унаа тетиктери жана башка каражаттар берилди. Улуттук гвардияда өткөн аскердик техника жана жабдыктарды кабыл алуу жана тапшыруу аземине Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Doğan да чакырылды. Иш чаранын жүрүшүнө кабарчыбыз Нурзада Сыдыкбекова болуп келди.
Кыргызстан менен Түркия өкмөттөрүнүн ортосунда акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашууга 1999-жылы кол коюлган. 2010-жылдан бери өнөктөш бизге ошол жактан жардам көрсөтүп келет. Бүгүн куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аймагында Түркия берген аскердик техникаларды кабыл алуу жана тапшыруу аземи болуп өттү. Анын алкагында мындай өздүк курамды ташый турган Land Rover 110 үлгүсүндөгү 25 машина берилди. Ошондой эле аскердик жетекчилерди ташый турган Land Rover үлгүсүндөгү 4 машина Кыргызстан тарапка берилип отурат. Түркиянын ички иштер министрлигинин жандармериясы берген аскердик техника жана жабдыктардын арасында үн алгы каражаттары бар. Мисалы, Aselsan деп аталган бул көп функционалдуу диапазондуу үн алгы станциясынын жардамы менен ачык жерде 3 чакырымга чейинки аралыкта байланышка чыкса болот. Шаар ичинде 1 чакырымга жетет. Бул болсо оптикалык прибор. Ал бутага түз мээлөө үчүн арналган. Муну менен аралыкты ченеп, аймактарга байкоо жүргүзүүгө мүмкүн. Прибордун салмагы 900 грамм. Аны атайын шаймандардын жардамы менен ок атуучу куралдын дээрлик бардык түрлөрүнө колдонууга болот. Бул жерде массалык башаламандык учурунда колдонуучу соккудан коргоочу атайын костюмдар да бар. Салмагы 7 килограммга жетет. Комплектке коргоочу шлем, калкан жана таяк кирет. Түркия мындай жабдыктардан тышкары курал жарактарды да берген. 37-38 миллиметрлык сайсыз курал. Бул курал атайын ок дарылар менен, түрлүү атайын ок дарылар менен ок атууга, аралыктан ок атууга дайындалган. Ок атуу үчүн биякта желим ок дарылар, газ аралашмалары менен дайындалган ок дарылар жана кол гранаталары үндү жанагы үндү катуу чыгаруучу гранаталар болуп эсептелет. Мындан тышкары Түркиянын ички иштер министрлигинин жандармериясы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө ок отпес соот кийимдер, аскерлер үчүн ылайыкташкан асма баштыктар, кончу бийик өтүктөр, замбил, унаа тетиктерин да тапшырды. Түркия тарап берген техникалардын арасында отокар деп аталган дал ушул автобустар да бар. Мындан 4 дана келген, дизель менен жүрөт. 2020-жылы Түркияда чыгарылган, ичине 42 адам батат. Бул автобустун эң башка өзгөчөлүктөрүнүн бири бул ушул сыртынын баары темир тор менен капталып, аскер кызматкерлеринин коопсуздугу үчүн ылайыкташтырылган. Куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын сержанты 27 жаштагы Мирсултан Алмазбек уулу оңдоо боюнча бөлүмүнүн жетекчиси. 2 жылдан бери бул жакта айдоочу болуп иштейт. Ага Түркиядан келген жаңы автобустардын бири берилген. Мирсултан Алмазбек уулу жаңы транспортты айдап көрүп, буга чейинкилерден бир топ айырмаланаарын айтууда. Биздин автобустун айырмасы узунураак, анан комфорттор бермес, ушунчалык эмес узун аябай. Анан бизде расчеттор көп чыгат, ошого ыңгайлаштырган, формаларын сала турган атайын илгичтер менен келген. Атайын национальный гвардияга берилсин деп. Терезелер демекчи бул кичине ташпаш, кичине ошо немеден ыңгайлаштырылып жасалыптыр. Ызычуу болуп кетип атпайбы анча бизденчи. Анан ошого ыңгайлаштырылып, терезелерди ачып жапса да болот, регулировка кылып. Ошого байланыштуу. Коопсуздук үчүн. Белгилей кетсек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров былтыр июнь айында Түркияга расмий иш сапары менен барып, аталган өлкөнүн президенти Реджеп Тайып Эрдоан менен жолугушуп, анда расмий Анкара Кыргызстанга аскердик техникалык жардам берүүнү убадалаган. Кыргыз Cumhuriyeti'ne askeri hibe lojistik yardımlarımız 1999 yılından beri devam ediyor. 1999 жылдан бери биз аскердик техникалык гранттын негизиндеги жардам көрсөтүүнү улантып жатабыз. Түркиянын коргоо жана ички иштер министрликтери тарабынан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө жардам көрсөтүлүп келет. Бул жылы да Түркиянын коргоо жана ички иштер министрликтери тарабынан өлкөнүн коопсуздугун сактаган кызматкерлер үчүн аскердик техника берип жатабыз. Мындан тышкары билим берүү боюнча программалар да бар. Эң акыркы жолу мындай программа Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулуп, анда Кыргызстандын тартип сакчылары кибердик кылмыштарга, нааразычылык акцияларына каршы чыгуу боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүлүшү керектиги боюнча окуудан өтүштү. Бул иш мындан ары да уланат. Кийинкисинде багнизаттарга каршы күрөшүү жаатында өткөрүү пландалып жатат. Это цели для обеспечения потребностей. Бул материалдык техникалык каражаттар биздин керектөөлөрдү камсыз кылууга багытталган. Мисалы, байланыш каражаттарын куралдуу күчтөрдүн аскерлери талаа шарттарында же болбосо шаар ичинде деле колдоно алат. Мындан тышкары соот кийимдер, кончу бийик өтүктөр куралдуу күчтөрдүн өздүк курамы үчүн берилди. Мунун баарынын суммасы канча болот айта албайбыз. Бирок бул аскердик техникалык каражаттар куралдуу күчтөр үчүн жетиштүү болот. Ал кандай бөлүштүрүлөт, бул боюнча жетекчилик чечим кабыл алат. Алгач мунун баары баланска алынышы керек. Андан кийин муну менен алектенүү
алектенген башкармалыкка өткөрүлөт. Былтыр декабрда Кыргызстан Түркияда чыгарылган байрактар учкучсуз учуучу аппараттарын сатып алган. Алар өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араларды кайтаруу үчүн колдонула турганы маалымдалган. Байрактарга кеткен каражат толугу менен өлкө бюджетинен бөлүнгөн. Ага чейин октябрда чек ара кызматына Дубайдан сооттолгон 40 жол тандабас сатып алынган. Ага бюджеттен 300 миллион сомго чукул каражат сарпталган. Нурзата Сыдыкбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Окуучу кызды сүзүп кеткен 138 кичи автобустун айдоочусуна жана ал жүргөн каттамдын техникалык механикине 43 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматынын маалымат катчысы билдирди. Эске салса, кече күнү 10 жаштагы окуучу кызды жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобус коюп кеткен. Анын баш мээси чайкалып, акыреги сынган абалда ооруканага жеткирилген. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Geçen günü geçki saat 5'ler jamasında Bişkek şaharındaki Dinsiyatin жана Каракул көчөлөрүнүн кесилишинде бул жөө адамдар өтүүчү жолдон өтүп бараткан мектеп окуучусу жол кырсыгына кабылган. Анда күн чыгышты көздөй бара жаткан 138 кичи автобустун айдоочусу аны койдуруп кеткен. Жаракат алгандыктан кызды дароо ооруканага жеткиришкен. Кырсык болгон учур жол четиндеги үйлөргө орнотулган видео байкоо камераларына түшүп калган. Анда СРВ үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу артты көздөй жылып машинасын токтоткон. Ошол убакта окуучу кыз жолдон өтө баштаган. Бул маалда ортоңку тилкеде кичи автобус келип калган. Окуучу анын капталына тийип жерге кулаган. Видеодо көрүнүп тургандай мектеп баштыгындагы китеп дептерлер чачылып кеткен. Аяктан келатканда кыз мыякта өзү эле болгон. Өтөт атканда кичинекей эле мына стафорго кичине эле басканда эле сразу түшүп кетти маршрутка. Кызды тетрайттарымды чачылып кетти. Кыз кыймылдап, катуу кыймылдап эле андан кийин көтөрүп сразу больницага алып барышты. Кетиги маршруткага барып, баардык талпа болуп барышканда байкелер ушуп атканмын, билбейм да. Скорый деп эле, скорый чакыра албай, жеңил эле машина алып кетип калышты го. Магазинге чыккан эле таңкта күн чыккан, эмне болуп экенин эле карасам, элдер чогулуп калды. Бакшы кыз нере жатып, колунда китеп тептелер учуп кеткен. Кел арага жинашып машинага салып кетирдик. Мөйрөн машка сүзүп кетип эле, мөйрөнчү, могу пешеходдон сүздө. Катыстырып, өзү светофордун жаман өзү, ушуну амалсыз кетти. Бул жерден постоянно эле авария көп болот да, могу светофор туура эмес койгон. Дополнительно нар жака бурулгула дегенде түз өтүп кетишет да. А бул жагы уже кызыл болуп токтойт. Бул нар жагы эрте токтойт. Анан көп машиналар кагышат. Кече кызды мен балдарым тет жактан школдон өтүп алар келатканда уже алар өтө эле экен, мен балдарым. А бул кызды маршрутка коюп кетиптир да. Кичинекей кыз экен дейт. Ушу светофорду ондоп бергиле деп эле жалып кыла албай жүрөбүз да. Бизде көптөн бери ар ким гаиге айтсак барып аяка жалып кылга деп коет. Жо болсо прямо эле дополнительно койбой эле койсун деп атабыз да. Вообще койбой эле койсун. Окуучу кыз учурда Бишкек шаардык номер 3 балдар ооруканасында жатат. Анын баш мээси чайкалып, акырек сөөгү сынып кеткен. Ошондой эле колдорунун буттарынын эти жанчылгандыктан көгөрүп калган. Дарыгерлер бардык керектүү медициналык жардам берилип жатканын билдиришти. Сотрясение баш мээси чайкалып. Азыркы күнү баланын акыбалы туруктуу, өзүнүн аң сезиминде, суроолордун бардыгын жакшы жооп берет, тамак жеп атат. Эми, конечно, сынган жери ооруп, акыреги сынган. Анан жанагы гематома алган, кокустап калган жерлери, ооруган жерлери баардыгы ооруп. Бирок акыл эсинде кызды апасы карап, нейрохирургия бөлүмүнө жатышат. Акырекке операция жасалат, акырегинен жасалат, бирок экстренный бүгүнкү же эртеңки жасатканга показаниясы жок. Бала туруктуулуп, кичине өзүнүн стабильность келип, шишиктери кичине тарагандан кийин, анан эмдиги жума, Кудай буйрса, ошо жуманын аягында же 4-күндөрү, же 5-күнкү ошо акырегин жасайбыз. Ага чейин ошо сотрясениеси боюнча лечение алат. Башта мектеп окуучусун коюп кеткен айдоочу качып кеткени айтылып жаткан, бирок тартип сакчылары бул маалымат чындыкка дал келбей турганын жана автоунаа айып короо жайына токтотулганын билдиришти. Тергөө иштери жүрүп, транспорт кырсыгынын келип чыгуу себептери такталып жатыптыр. Жол эрежесин бузгандыгы үчүн айдоочуга жана техникалык бузуулар үчүн ал иштеген каттамдын механикине жалпысынан 43 000 айып пул салынганы белгилүү болду.
Статистикага таянсак, өткөн айда 453 жол кырсыгы катталып, 36 адам каза болгон, 693 адам ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Бишкек шаардык ооруканасына былтыр жол кырсыгына кабылган 900дөн ашык бала кайрылса, быйыл бир айда 82 бала жабыркап бейтапканага түшкөн. Рахат Жаныбекова, Адлет Чокоев, НТС. Балдарды коргоо лигасы 3 жаштагы баланын күйүктөн алган жараатынан улам каза табышы боюнча укук коргоо органдарына кайрылуу жасады. Алар бул окуяны дыкат иликтөө керектигин айтышууда. Фонддун өкүлдөрү бала денесине 95% күйүк алган окуядан күмөн санашууда. Эске салсак, 15 февраль күнү шаардык бейтапканага 3 жаштагы бала түшүп, ал көп өтпөй каза тапкан. Анда кошуна жашаган аял бир кабат жогору жайгашкан батирден кандайдыр бир үндөрдү угуп, чуркап барган. Эшикти ачканда бөлмөнүн ичи түтүнгө толуп, бала жерде жаткан. Аны ооруканага жеткиргенден кийин гана баланын апасы жана туугандары келгени да айтылган. Айрымдары бул жерде зордук, зомбулук болушу мүмкүн экенин айтышкан. Учурда иштини чоо жайын тартип сакчылары териштирип жатат. Саламаттыкты сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев коркутууга кабылды. Бул тууралуу ал өзү билдирип, ага уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү телефон чалып, медициналык окуу жайларды жабуу оюнан баш тартуу талабын коюшканын айтты. Эгерде талаптар аткарылбаса, өмүрүнө коркунуч жаралары да эскертишкен. Министр буга чейин медициналык институттун башында турган олигархтар менен бизнесмендер ортого киши салып, билим берүү мекемелерди жабууну токтотууну суранып жатканын айткан болчу. Аламкадыр Бейшеналиев болсо ар кандай тоскоолдуктарга карабастан талапка жооп бербеген окуу жайлар жабылып, тармакта реформа ишке ашырыла берерин убадалоодо. Темага кенен Дүйшөн Шаршенбеков токтолот. Бишкектеги номер 2 шаардык төрөт үйүнүн коросунда 2 жеке менчик клиника жайгашкан. Ордо калада калктын саны өсүп, ошол эле учурда төрөт үйүндө орундун жетишпегендигине байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги ижарага берилген жеке клиниканын имаратын кайра кайтарып алууну көздөдү. Төрөт үйүнүн 2 корпусу ижарага берилгенден бери дарыгерлер кош бойлууларды башкы имаратка жаткырып төрөтүп келишет. Бул имарат 160 орунга ылайыкташкан. Талап боюнча көз жара турган ар бир келинди өзүнчө палатага жайгаштыруу зарыл. Бирок кайрылгандар көп болуп, имараттын жоктугунан улам ак халатчандар бир бөлмөгө 3 энени жаткырууга аргасыз болуп келишет. Кээде таптакыр орун жок болуп калганда алардын арасына дагы бир айымды кошууга туура келет. Самое большое, это, конечно, послеродовое отделение. Чынында биздин ооруканада орун жетишпейт. Анын үстүнө кызыл аймак катары иш алып барып келдик. Коронавируска чалдыккан кош бойлуу аялдарды кабыл алдык. Ал үчүн 15 орун камдалган. Жаныбызда жеке клиниканын болгону деле ашыкча болбойт. Кээде кош бойлуу өнөкөт оорусу бар, бирок дарылаганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калганда жеке клиникалар жардам беришет. Азыр эми өзүбүздө орун жетпей жаткандан кийин алганга туура келүүдө. Номер 2 төрөт үйүнүн 2 корпусу жеке тараптарга ижарага 42 жыл мурда берилиптир. Ошондон бери клиниканын ээлери ортодогу келишимди узартып, колдонуп келишкен. Саламаттыкты сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев мекемедеги орундун жетишсиздигин эске алуу менен келишим артка кайтарылып алганын билдирди. Жеке клиниканын ордуна патология жана гинекология бөлүмдөрү ачылат. Ал эми менчик оорукананын ээлери иш орундарында болбогондуктан байланышууга мүмкүн болгон жок. Аренданы абдан аз төлөп, эч ким ала албай атканаларды, анан кийин мынакей биз барып сүйлөшүп аренда тиги договорлорду мэрия өзү договорду эмете берет экен да, продлевать эте берет экен, акча берип койсо же болбосо тааныш тунуштарды кошуп койсо эле продлевать этет экен. Биздин айтканыбызга карабай эле продлевать эте берет экен. Анан ошон үчүн мен мэрия менен сүйлөшүп, көркөңгеш менен сүйлөшүп, алардын договорун баардыгын аннулировать эттим. Исманкуловдук кылгандай эле аннулировать эттим. Алардын сотко беребиз, сотко бергени менен деле бул мамлекеттик учреждение, мен ойлоп атам, биз утуп алабыз. Так, сейчас идете в 10-й кабинет. После 10-го результаты. Белгилүү көз дарыгери Алмаз Исманкулов пайдаланып жаткан бул имарат бошотулуп, ордуна коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптарды дарылай турган оорукана түзүлөрүн бир жума мурда Саламаттыкты сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев билдирген болчу. Бирок андан бери оорукана күндөгүдөй тартипте эле ишин улантып жатканын көрүүгө болот. Ал эми клиниканын өкүлдөрү болсо имаратты бошотуу боюнча министрликтен эч кандай эскертүү келбегендигин айтып жатышат. Алдыгын 24-жылга чейин договорду продлевать этип алыптыр. Баягы неразбериха болуп аткандачы
продлевать этип алыптыр. И биз мынакей договорду аннулировать эттик. Хочешь не хочешь ал чыгат. Экинчиден ал жерде медицинский оборудованиелер турат. Ал өкмөттүкү ошонун биз кандай кылып эмне кылсак деген ой кетип атат да. Себеби ал кредитке алынганда бирок эскирип калыптыр. Биз азыр ойлонуп атабыз, же аны мошенничество отургузат, же болбосо төлөп берет. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев убактылуу жеке колдорго берилип кеткен имараттарды кайтарып алуу иши уланаарын билдирди. Жакынкы күндөрү кезек Чүй областтык ооруканасына жетет дейт. Оштогу областной больницанын ичинде ушундай болуп алып алган, биз соттошуп алдык дагы, ал жерге уже эме кирди, тиги отделение кирди. Ошондой эле Оштогу городской клинический больницанын ичине клиника салып алышкан. Алардын баарын биз сот аркылуу чечтирип атабыз. Чүйскө больницада институт экспериментальный хирургиядын атагы чыккан Акрам ачылган. Биз азыр ошолорду чыгарабыз. Бахила дегенде биз өзүбүз государствого биз беребиз. Ар бир больница өзү сатып алыш керек, ал бесплатно бериш керек. Бирок ал жердеги отургандар муну бизнеске айлантып 5-10 сомдон сатып атышкан, фирмалар менен сүйлөшүп алган. Элдердин баардыгы кайрылганынан эмчумда бизнес болуп калгандыгына мен аны отмет эттим. Эгер главврач ошол билбей эле эмете берген болсо, тиги сата берген болсо, анда главврач понесет наказание. Ал арада тармакты реформалоодогу аракеттери үчүн саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коркутууга кабылганын айтууда. Ага уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү телефон чалып, медициналык окуу жайларды жабуу оюнан баш тартуу талабын коюшкан. Эгер талаптарды аткарбаса өмүрүнө коркунуч жараларында эскертишкен, министр буга чейин медициналык окуу жайлардын башында турган олигархтар менен бизнесмендер ортого киши салып, билим берүү мекемелерди жабууну токтотууну суранып жатканын айткан болчу. Алымкадыр Бейшеналиев ар кандай тоскоолдуктарга карабастан талапка жооп бербеген окуу жайлар жабылып, тармакта реформа ишке ашырыла берерин айтат. Алар бандиттер коркутуп, звонить этип, тигинтип мен билем алардычы. Алар болсо баягы алардагы заинтересован ошол эмеден алышат да. Акчачы. Аны ошолор звонить этип, токтот, сага жаман болот, проблема болот, тигиндемде айтты, мен проблема болбойт деди. Мен кээ бирлер менен бүгүн кечине жолугам. Алар менен сүйлөшөм, көрөм кандай деп айтышат. Экинчиден болсо, олигархтардын баардыгы, чиновниктердин баардыгы бул жерден бизнес кылып акча табышчы да. Алар булар өй жакка чыгып атат, бүт бара звонить этип атышат, токтотпойсуң. Мен айтып атам, мен токтотпойм. Сен ошо клинический базаны нормага алып келгиле, биздин комиссияга доказать эткиле. Ошондо ачылып эле кайра иштей бересиңер. Өлкөнүн башкы врач бул коркутуулар боюнча азырынча күч түзүмдөрүнө кайрылбаптыр, бирок министрдин минтип ачык айткан эле кылмыш ишин ачып иликтөөгө негиз берери бышык. Андыктан жакынкы күндөрү Бейшеналиевди коркутуп үркүтүп жаткандар кимдер экени да ачыкталып калышы толук мүмкүн. Дүйшөн Шаршембеков, Денисламбек Бейшенбаев, Адилет Чокоев, НТС. Манастын уулу Семетейдин туулган жерине кайтып келиши жана Канекедин тайторуна чабышы. Дал ушундай окуяларды камтыган спектакль менен Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры ачылуу алдында турат. Белгилей кетсек, бул маданий жай 2 жылдан ашуун убакыттан бери оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылып, көрөрмандарды кабыл албай калган. Эми аталган маданий жай кайрадан 95-чи театралдык сезондун ачылышына кызуу даярдыктарды көрүүдө. Теманы Дастан Жолдашев улантат. Узак убакыттан бери жабык турган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры эми жакынкы арада кайрадан ишке киргени турат. Учурда бул маданий жайда ремонт иштери аяктап, алгачкы коюла турган спектакльдерге даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жыйырма 5 мартта коюлуучу Манастын уулу Семетей аталышындагы бул спектакльге даярдык 4 ай мурда эле башталган. Учурда актерлор ролдорду бөлүшүп, күн сайын аны эртеден кечке сахнада аткарышууда. Бул иш-чарага театрдын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров режиссерлук кылып жатат. Эми суроо талап бизге ошол социалдык баракчалар аркылуу кайрылгандар качан ачыласыңар деп күткөндөр, спектакль көрөт элек дегендер, суусадык дегендер да бар. Ошол менен бирге жалпы элге жаңы спектакль менен, жакшы спектакль менен ачылсак, ушундай жалпы ремонт бүткөндөн кийин
театрда көрүүчүлөр келип бир жаңы спектакльди көрүшсө деген ой бар бизде. Улам ремонттун айынан ба улам жылып отуруп ушул маалга келип калдык. Эми Кудай буйрса ачылганда жалпы элдин сотуна коебуз да. Аксакалдуу болуп жатыштын жанында абай сөздү билбеген арба курсун баарымды. Эпостун негизинде жазылган спектакль 40 жылдан ашуун убакыттан бери коюлуп келет. Учурда андагы айрым эпизоддор кайрадан иштелип чыгып, башкы ролду ойногон актерлордун курамында калмашкан. Бул сапар Манастын энеси Чээрдинин образын жаратуу вазифасы кыргыз эл артисти Гүлайым Каниметовага буйруган. Айтымында мындай ролду ойноо бир канча жылдан берки кыялы болгондуктан режиссердин сунушуна дароо макулдугун берген. Баягы ал бул вариантты эл кандай кабыл алат, эл журт кандай кабыл алат, ошончо дагы баягы эл тараза дегендей биз толкунданып алдагандай болот деп аткан учурубуз. Ошол чейирди роль мага бу эми буйруганбы, Назым мага ишеним менен берди. Анан ушу биринчи жолу даярдап, Кудай буйрса элге тартуулаган атабыз, толкунданып атабыз. Сөзсүз албетте көрүүчүлөрүбүздү сагындык, күйөрмандарыбызды сагындык дегендей. Манастын уулу Семетей аталышындагы драма Жалил Сыздыковдун калемине таандык. Ал 2 бөлүмдөн турат. Мисалы, биринчи бөлүктө эл жер үчүн ички жана сырткы душмандар менен күрөшүү сыяктуу окуялар камтыса, экинчи жарымында Манастын уулу Семетей өз эл жери жөнүндө апасы Каныкеден уккандан кийин туулган жерине эртерээк жетүүгө умтулат. Бирок ага эпостогу Абыке, Көбөш сымал терс каармандар бир топ тоскоолдук жаратат. Мунун ичинде биз кеңейттик пьесаны, себеби Манастын уулу Семетей өзгөчө ушул Семетейдин окуясында Тайтордун чабышы бул аябай чоң мааниге ээ. Себеби ошол Тайтордун чабышында Каныкей, Чээрди бардыгы төлгө кылышат. Мунун андан аркы мындайча айтканда бир керемет болду да. Себеби Тайтору чыгып келиши мүмкүн эмес болчу. Тайтору себеби бул карганат болчу. Ошол жерде анан Семетей мындайча айтканда аянап аттан Манастанчы. Учурда ийне жибине чейин дыккат даярдалып жаткан бул спектакль бир айдан кийин 95-чи театрдык сезондун ачылышында көрөрмандарга тартууланат. Чыгармачыл топ 2 жыл мурда убактылуу жабылган маданий жайдагы оңдоп түзөө иштеринин аягына чыгуусун күтүүдө. Анда азыр деле майда барат ремонт иштери бүтө элек. Дастан Жолдошев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бишкек шаарындагы Кабаулуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Беларустан өндүрүлгөн бут кийимдердин жарманкеси уланууда. Бул жайдан кардарлар сапаттуу булгары бут кийимдерден бир нече түрлөрүн таба алышат. Ошондой эле жарманкеде ортопедиялык бут кийимдер менен кошо жайкы, кышкы түрлөрү да бар. Бишкек шаарындагы Кабаулуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Беларусь өлкөсүндө өндүрүлгөн бут кийимдердин жарманкеси уланууда. Уюштуруучулардын айтымында бул жайга баш баккандар бут кийимдердин бир нече түрүн таба алышат. Мисалы, кардарлар буга чейин кышкысын кие турган булгары бут кийимдерди сатып алып жатса, эми аларга бир нече жайкы жеңил түрлөрү дагы сунушталууда. Бул жайдан ар бир адам өзүнө ылайыктуу бут кийимдерди таба алат. Анткени бизде 1,5 миңден ашуун түрлөрү бар десем болот. Мисалы, мырзаларга 49-чу өлчөмгө чейин болсо, ал эми аялдардыкы 44-чү өлчөмгө чейин бар. Бардык шаар тургундары жана конокторго кайрыларым бизге келип бут кийим алып кеткиле. Баасы дагы анча кымбат эмес. Жарманкеге баш баккандар күн сайын көбөйүүдө. Кардарлардын айтымында бул жайдан мыкты сапаттагы бут кийимдердин бир нече түрүн жеткиликтүү баада табууга мүмкүн. Баалары анча кымбат эмес экен. Кожа натуральный экен. Удобный экен да. Формалары удобный экен. Колодкалары удобный экен. Бурунку союздун эмелерине окшойт экен. Мага жагып атат. Бааларды анча кымбат эмес. Белгилей кетсек, бул жарманке Бишкек шаарында бир жума мурда башталган. Ал 20-февралга чейин уланат. Дастан Жолдошев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Мына ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.